Тамашоо Кыргызстандагы белгилүү оюндардын бири. Тамашоодо республикада бардыгы орто жана жогорку окуу жайлардын командалары ар кандай темага импровизациялоо, берилген суроолорго күлкүлүү жооп берүү, атайын даярдалган интермедияларды коюу жана башкаларды аткаруу менен жарышышат. Тамашоо жаштар лигасынын ачуу идеясы 2008 жылы пайда болуп, дароо эле жаштар арасында кеңири жайылып, иш жүзүнө ашырыла баштаган. Тамашоо лигасынын тарыхында эң белгилүү командалары No Name жана Универсал командалары Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүлөрү болуп эсептелет. Алардын көчүнүн улай эле азыркы учурда биздин окуу жайдын оригинал командасы аталган лигада өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлар арасындагы командалардын ичинен чоң ийгиликтерди жаратышты. Тамашоо лигасынын 11-сезонунда чемпион аталышып, жалпы көрөрмандарын кубантышты. Окуу жайдын жалпы жамааты, студенттери, жетекчилик команданын жигиттерин жеңиши менен куттуктап, алардын мындан аркы чыгармачылык жолдоруна ийгилик каалашты. Biz her birimiz için, üniversitet için kuvанычтуу var. Себеби дегенде жогоруда айтылгандай биздин şu Тамашоо лигасында ойноп жүргөн оригинал деген командабыз бар, билесиздер. Шул команда Кыргызстанда 11-сезонда чемпион табылды. Бишкек шаарында көптөгөн командалардын алдында биринчи орунду алып келди. Албетте биринчи кезекте ушул жигиттерди баарын ушул чемпиондугу менен жалпы жамааттын атынан, сиздердин атыңыздардан, жеке өзүмдүн атынан куттуктайм. Жигиттерге дагы жакшы ден соолук каалайбыз. Ушул ийгиликтер уланып дагы алдыда да көп ушундай бийиктиктерди багындырышына биз тилектешпиз. Ферузага келдиңби? Ооба. Не болду? Неге келдиң дебейсизби? Ош технологиялык университетинин кезектеги окумуштуулар кеңеши жалпы кеңештин мүчөлөрүнүн катышуусунда болуп өттү. Мында окуу жайга тиешелүү болгон маселелер каралып, окумуштуулар кеңешинин чечими менен ишке ашырылуучу жагдайлар талкууланды. Алардын ичинен эң негизгиси болуп окуу жайдын сырткы байланыштар жана инвестиция бөлүмүнүн жалпы ишмердүүлүгү каралды. Белгилүү болгондой, өткөн окуу жылынан баштап Айрыкчы өлкөсүнүн түштүк аймагында жайгашкан окуу жайларга коңшу Өзбекстан мамлекетинен эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык студенттер келип тапшырып окуп жатышат. Университеттин сырткы байланыштар жана инвестиция боюнча проректор Аттокор Фурмат Төлөгөнов учурдагы чет элдик студенттердин укугу, милдеттери, алардын сакталышы жөнүндө кеңири маалыматтарды берди. Ошондой эле башка өлкөгө жөнөтүлгөн биздин студенттер, магистранттар, чет өлкөдөн келген окутуучулар, тажрыйба алмашуулар жана долбоорлор тууралуу жалпы маселелерге токтолду. Азыр жыл ичинде 12 чет өлкө студенттерге чакыруу барагы жиберилген. Бул чакыруу барактары биз жол Ош университетинин сайтына маалымат келип түшөт. Ошол бизге эл аралык бөлүмгө ошол жерде 12 студенттин кайрылуусу негизинде азыркы мезгилде технолог коллежде 1 студент, технолог жараш пайдалануу факультетинде 1 студент, архитектура жана курулуш факультетинде 1 студент, кибернетика жана маалымат технология факультетинде 2 студент. Калган ошол биздин курстарга орус тили жана кыргыз тили курсун үйрөнүү боюнча чет өлкөлүк жарандар келип курс окуп жатышат. Азыркы учурда 18-19 жыл окуу жылына карата Ош университетинде чет эл жана этникалык кыргыздардын дүйнөнүн 11 өлкөсүнөн 265 студент окуп жатат. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Расмий маалыматтарга караганда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Ал анда шолкагында бара жаткан ар бир мамлекет үчүн көп улуттун өкүлүнүн бир мамлекетте жашашы учурдун эң негизги талабы болуп эсептелет. Анткени жашоо, турмуш, билим алуу, саякаттоо, бизнес жасоо жана башка адамзаттын жашоосундагы кездешкен бардык кубулуштар ар бир мамлекеттен жана ар бир улуттун, ошондой эле ар бир жарандан талап кылынат. Биздин окуу жайда дагы алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келип билим алып жаткан студенттердин саны арбын. Ошондой эле башка мамлекеттен келип билим берип жаткан окутуучуларыбыз дагы бар. Окуу жайдагы бардык студенттердин башын бириктирип, бир максатка умтулууга үндөө максатында Ош технологиялык университетинде элдердин достугу фестивали болуп өттү. Бул фестиваль былтыркы жылы башка бир багытта өтсө, быйыл негизинен спорт багытында өткөнүн атат. Себеби дегенде, мына сырттан келип окуган, биздин университетке келип окуган студенттерге университетте бүт бардык шарттар бар. Чыгармачылык менен машыкканга, спорт менен машыкканга бүт бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Быйыл ошого карап, сырттан келген ушу биздин студент достордун арасында спорттун түрлөрү боюнча мелдештерди өткөрөлү деп атабыз. Ушул фестивалдын алкагында, мен ойлойм, ушул фестивалдын алкагында биздин ушул ар түрдүү мамлекеттен келген студенттерибиз бири-бири менен достошуп, мындан ары дагы жакшы тааныш болуп, жакшынакай мамиледе болот деген ишеничтебиз. Аталган фестивалдын негизги максаты улуттар арасындагы достук мамилени, биримдикти чыңдоо, ар улуттун каада салтын, маданиятын үйрөнүү,
Анткени учурдун талабына ылайык канчалык көп улуттун маданиятын, тилин үйрөнсөк, ошончолук өзүбүзгө руханий байлык топтой алган болобуз. Фестивалга Ош технологиялык университетинде эмгектенген чет элдик окутуучулар жана окуп жаткан студенттер катышышты. Заман талабындагы билим берүүнү ишке ашыруу максатында биздин университетте бир канча тил жана маалыматтык ресурстук борборлору ачылган. Бул жайлардын кызматынан бир гана биздин окуу жайдын студенттери эмес, шаардагы бардык орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери, ошондой эле шаардагы орто мектептердин окуучулары дагы пайдалана алышат. Адам өмүрүндөгү эң бир керемет учур окуучулук күндөр болот эмеспи? Биздин өлкөбүздө окуу жылы аяктап миңдеген жаштар орто мектепти бүтүрүп келечекке карай кадам таштоонун алгачкы күндөрүндө турушат. Ал эми мектепти бүтүрүп жашоонун агымы менен ар кимиз ар жакта жүргөн окуучулар кайрадан 10, 20, 30 жылдан кийин туулуп өскөн айылына чогулушуп эстен кеткис окуучулук күндөрүн эскеришет. Бул салтка айланып калган жакшы самал кардайым уланып, айрыкча акыркы жылдарда аймактарды өнүктүрүүдө, жакырчылыкты жоюуда өз жемишин бере баштады. Ош технологиялык университетинин ректору профессор Абедов Абдыкадыр Омарович биздин окуу жайда эмгектенип жатышкан 10, 20, 30 жыл болгон мектеп бүтүрүүчүлөрүн куттуктап, алардын ар бирине куттуктоо баракчаларын тапшырды. Өз кезегинде алардын көпчүлүгү мектепти бүтүрүп ушул окуу жайга тапшырып, бул жерден белгилүү адистикке ээ болгондон кийин кайрадан эмгек жолдорун ушул жерден улантып жатышкандыктары үчүн ыраазычылык билдирди. Коом өнүккөн сайын ошол коомдун талабы менен ар бир мамлекет дагы өзүн өзү өнүктүрүүсү зарыл. Анткени коомдон артта калган мамлекет келечекте өз мамлекеттүүлүгүн жоготтуу коркунучуна кез келет. Биздин өлкөдөгү бардык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө эле ар тарапта өнүгүүнүн үстүндө келе жатат. Чоң ишканалар курулуп, бизнес чөйрөсүндө чоң ийгиликтерге жетишип, экономикасы мындан бир канча жылдар мурункуга салыштырмалуу алда канча жогорку деңгээлде өнүктүрө алды. Ош технологиялык университетинин өнүктүрүү борбору жана экономика жана башкаруу факультетинин жалпы жамааты тарабынан университет жетекчилиги менен биргеликте тамак аш продуктуларындагы инновациялык технология жана логистика деп аталган тегерек стол өткөрүлдү. Мында негизинен биздин өлкөнүн келечеги үчүн тамак аш технологиясын мыкты деңгээлде өнүктүрүп, биздин продукцияны сыртка экспорттоо боюнча суроолордун тегерегинде талкуу жүрдү. Ошондой эле Бишкек шаарынан атайын логистикалык борбордон башкы технолог Улан Ахматов чакырылып, логистика боюнча кеңири маалыматтарды берди. Поэзия грек тилинен которгондо жаратамын, чыгарамын дегенде түшүндүрөт. Байыркы заманда жалпы эле көркөм адабият, сөз өнөрү поэзия деп аталган. Көркөм кара сөз түзүлгөндөн кийин поэзия деген термин ыр менен жазылган чыгармаларды гана белгизип калды. Көркөм адабияттын прозалык чыгармалардан айырмаланып, ыр түзүлүшүнө негизделип жазылган түрү. Элдик эпос, лирика, ыр түрүндөгү драмалык чыгармалардын баары поэзияга кирет. Кыргыз элинин поэзиясы өтө узак мезгилдерден бери эпосто, поэмада, ырда өнүгүп келген. Кыргыз элинин салттык поэзиясын улай бүгүнкү күндө көркөм сөздү куюлуштуруп, ыргагында бүтүндөй ааламды камтыган ыр саптарын жараткан жаштарыбыз аз эмес. Алардын бири Ош технологиялык университетинин студенти, Алакандагы күн деп аталган ыр жыйнагынын автору Камчыбек Узакбай уулунун поэзия кечеси болуп өттү. Арыбаңыздар, ардактуу коноктор, өнөр баалап, өнөр сүйгөн, сөз баккан улуу элдин урпактары, амансыздарбы алыс жакындан келген коноктор.
Ардактуу ушул куттуу окуу жайдын жамааты. Барыңыздарды бүгүнкү Ош технологиялык университетинин сыймыктуу студенти, Алакандагы күн аттуу китептин автору, Эгемер Дерматов атындагы сыйлыктын лауреаты, жүздөр аралык өткөн Жашакындар фестивалынын жеңүүчүсү Камчыбек Узакбай уулунун Алакандагы күн аттуу китебинин жентегине куш келипсиздер демекчибиз. Алтадан кыргыз эли сөз баккан, өч сактабай жүрөккө сөз сактаган эл болгон, кек сактабай жүрөккө кеп сактаган эл болгон. Күндүр түндүр ушул акындарды, төкмөлөрдү ыр айтыштырып, аккан суну 6 күн айтса түгөнбөгөн улуу өнөрдү аркалаган, кыргыздын төкмөчүлүк төл өнөрүн аркалаган эл болобуз. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү кечти расмий түрдө ачып бериш үчүн, салтка карай, ыкка карай ачып бериш үчүн кыргыздын сыймыктуу уулу, республикалык жана эл аралык бир нече айтыштардын жеңүүчүсү, Оштун ардактуу, таланттуу атоолу Идрис Айтбаевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Чаппаса гүлүк жай жүрөк, чабайын андаң атымды. Акындарың таксалып, эл ичинде макталып, айтылуу камчы уулуңдун колунан бүгүн батталып, мына бир китеп бүгүн ачылды. Анда болорум болбос иш үчүн мен бүгүн оорутпаймын башымды. Акындык десе токтотуп жерге коем ашымды. Бүгүнкү болгон иш чара кубанып келгенбиз гана. Куттуктайын өзгөчө чогулуп келген кашымда карың менен жашыңды. Эми камчы деген ким өзү, кичи пейил жөнөкөй, жаш баладай мүнөзү. Көрүнүшү кичине болуп турса да, поэзияны батырган онуң алмадай баштын ичине. Элдин баары суктанат ошол кичинекей кишиге. Камчы деген бул бала, жүзүнөн жаган нур бала, атына заты жарашкан, суктаны билим карашкан. Камчыдай болуп калсам деп жаштардын баары самашкан. Болбосо жүрүп жанында кыз жигиттер болбосо жанында жүрүп талашкан. Андай болсо келели, камчыдай болгон инимди куттуктап келдим мен эме. Куттуктап келген баарыңар ийгилик каалап камчыга гана бир ана канча берели. Тарых бетте калганы биринчи шарты момундай, тыңдасаң балким сонундай. Тарых бетте калганы китепти жазуу керек да, төкмакындар балбаны. Болбосо китеп жазган киши деп аташ керек турбайбы. Болбосо китеп жаза албасаң да, китепке сени жазчудай өрнөктүү болуп өмүрдө жашаш керек турбайбы. Ай кемпир. Ай кемпир, ай. Ул жатыптыр чекеге. Алыс жүрөт, билим жүгүн көтөрө. Атасынын бар экенин биле бир, абал сурап чалбай кой дечеле. Ай алышка, таарынчаксың бирден бир. Сабагынан кол бошобой жүргөндүр. Айтайынчы, азыр чалып балаңа. Кабар албай койду такыр үйдөн бир. Алло, балам. Дениң сакпы? Деги катмай сабагын. Кабар албай уусун бердиң сананын. Анан балам, бат чалып телефон. Атакеңден сурап турсаң алабын. Макул апа, жакшы менин абалым. Айылгабы? Ушул жума барамын. Жаңы эле чыктым апа сабактан. Атама, азыр мына чалам. Алло балам. Ата кандайсың? Не жаңылык айылда? А мен жакшы. Окуум, ишим жайында.
Жакшы. Мен байбиче сүйлөшчү. Азыр берем апаң менин жанымда. Телефонду карматканың эмне? Каты күн ай. Эмне дейм мен? Макул балам, ден соолукта жакшы жүр. Окууң бүтсө, айылга кел тезинен. Ай атасы, сагынычтан кетти бизди шаштуубуз. Биз балдарды алыс кетпей бакчубуз. Ай кемпир ай, алар болсо бактылуу. Билсең ошол экөөбүздүн бактыбыз. Ата баркын, ата болуп түшүнөм. Алгабастык батасынын күчүнөн, билдирбестен ачык айтпай сүйүүсүн, бизди аталар жакшы көрөт ичинен. Ата, арсыз турмуш, тиригилик деп жүгүрүп. Алың калбай турсаң дагы түңүлүп, анын баарын койсоң керек унутуп. Атоо деген сөз тукканда сүйүлүп. Түндү сүйбөй, табуу үчүн ырыскы, түтпөй ойлоп бүтпөй калган жумушту, түйшүк тартып күндү күтүп уктабай, түндө сулам, тикте челең чыгышты. Ата, кээде ойноп жетелешип сен менен, кетмен чапкан чорголуңду сезбегем, бекер жаткан күнүң көрбөй мен сенин бешенеңди көрүп өстүм тербеген. Ата, азып жүрсөм кылба мага эч күмөн, азыр окур жазганды тек сүйөм. Ар күн сайын бул өмүрдө мен дагы ата сендей ата болсом деп жүрөм. Болгон булутсуң да, анткен менен жалган турмуш туруксуз да, арсыз турмуш камчы салып урбасын деп, аяк мени чыбык менен урупсуң да. Апа сенсиз агын сайда кургак экен, алыс жүрсөң аалап дүйнө муздак экен. Аяк мени бала кезде урба койсоң, аш турмуштун ур токмогу урмак экен. Апа турмуш мөндүр сымал жамгыр берди, арга таппай терең сууга чөккүм келди. Аяк мени бала кезде чымчы урган, апо сенин колуң кармап өпкүм келди. Ай атасы, бир бөлмөдө бапыраган алмалды, билсең абдан сагыныпмын балдарды. Байбиче, чоң ата, чоң эне деп эркелеп, неберелер келишине аз калды. Атам, апам, бир туугандар күнүгө. Ар кай жакта толук эмес үй бүлө. Абалкыдай бир туугандар колду жууп, арчынбастан калдык бирге сүлгүгө. Бири окуп, бири иштеп жошулуп, бир туугандар бирден кетип отуруп, бизге атене жол көрсөтүп узадык, бул турмуштун агымына кошулуп. Короо жайда уйлар, ойлор, эчкилер, козгоп мойнун бизди күтүп кечкирер. Кошо өскөн бир туугандар акыры коломтосун куруп жүрөт деп билер. Биз куштардай канат күүлөп жайылдык, бири Москва, бири Оштук, айылдык. Бир бөлмөдө катар жаткан күндөрдү бир туугандар эңсеп, күттүк, сагындык. Ата эне бир туугандай күнүгө. Ашык кылып албас эч ким сүйдүрө. Ар кай жакта жүрсөк үйдө оюбуз, абдан сонун биздин ушул үй бүлө. Студент, билим жолун тандапмын. Керемет күн, келбейт менин алмашкым. Эгер менин сыйкыр күчүм болгондо, бул күндөрдү кетпес кылып алмакмын. Башкача да, күндөрүбүз башкача. Байлык эмес, шаттык издеп жаш чакта. Студент деп муңайбастан жашайбыз. Кээде күлүп, кээде ачка калсак да. Чалынбаган
кубанч аруулукка толтура калгым келет өзгөрүлбөй жаш бойдон. Еш нерсеге алмашпыз. Ырас эле. Жакшы кесип тандаппыз. Биздин оштуу же ош шаар болбосо, айтчы досум, кайсы окууга бармакпыз? Ырга толгон, гүлгө толгон жаштыгым. Ар ирмеми, ар бир күнү жакшы күн. Апта аяктап бара жатат жигиттер жукаруда, өзү жука капчыгым. Олтурганын карасаңар шаңданып. Силерге мен турам азыр таң калып. Унуттукпу? Чакырганын коңшулар. Алар бизди күтүп жатат, камданып. Ай, кантем, унутупмун шашылып. Сенден сүр деп айта албай батынып. Бүгүнкүгө суран деле ал бизден. Конок болуп кеткиле деп чакырып. Көрсөң, канчып барам уялбай. Бирок турам, көргүм келип кыялбай. Тартынчагым, келебиз да бат эле. Жүрчү досум, уялыңкы муңайбай. Жүрү. Келип калды коноктор. Кыздар болсо шаңдуу көрктүү болоттур. Жатакана окшобойт дос батирге. Кыз дегенди сыйлап гана төргөткөр. Ай, мындай эле олтурабыз койгула. Таанышалы төргөткөндүн ордуна. Мейли, кыздар төргө өткүлө. Таалуусун айтасың дос, кептине? Ай, конок жигит болот биздин досубуз. Тааныштырбай, шашып сүрдөп кеттиме? Тамашаны алба досум Населге. Сага айтпасам айтаман ана кимге? Жатакана турмушунан даам татпай, абыл досум жашап жүрөт батирде. Эшик ачык, каалаганда киресиң. Үйдө жашайм, кабардарсың билесиң. Жатаканаңарда эмне ачкычты, чыксаң дагы, кирсең дагы илесиң. Билсең досум, студенттин бактысы. Жатакана жаштык доордун тактысы. Ачкыч үлүн ыңгайсыздык жаратпайт, ошол ачкыч ишенимдин ачкычы. Жашагандар убактысын эсептейт. Таппай калып каткан нанды жешеттейт. Араң гана бышырганда оокатты, аны дагы уурдап алып кетет дейт. Этсиз тамак, картошкалар, нандар. Достук, сүйүү, бөлүшүүгө кадамдар. Утап турмуш таймашында ар күнү убакытты үнөмдөгөн адамдар. Силер жакта аш бышырып эт жейби? Же жөн эле кыялында кепсейби? Топтолушкан үймөктөрдүн ичинде батинкеңер аралашып кетпейби? Бул күндөрдү биз кубанып эстейбиз. Эттен дагы пайдалуураак бештейбиз. Батинкебиз аралашып кетсе да, өзүбүз жазабасып кетпейбиз. Илип жемпир, көйнөк костюм күрмөңдү. Бир шкафка катып болгон дүйнөңдү. Силерчилеп казан аяк көтөрүп, эч жактырбайм кезек күтүп жүргөндү. Антип айтпа, ашпасынчы күнөбүз. Чынында биз Апшакты сүйөбүз, туурабы? Күтпөйм деп биз күткөндүн себеби адамдыкка кезек күтүп жүрөбүз. Мында тура, максат жолу үмүттүн. Студенттик доорду сүрбөй жүрүпмүн. Жатакана койну кенен батабыз. Жакшы досум, келгин бизге бириккин. Бирин бири сүйгөндөр бар жактырып. Билсең анын акыбети жакшылык. Бир үй-бүлө, бир туугандай баарыбыз бизде дайым күлкү, майрам, каткырык. Сүйіп сыйламашы, болуп
тынчылык